السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم ما بعد. اللهم يسر لي ولا تعسر وتمم بالخير وبك استعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly жамаат, bir жолу кандайсыздар? Азыр биз сиздер менен теманы улап гусул тууралуу өтөбүз. Гусул деген эмне? Гусул деген бул жууну же болбосо толугу менен денебиздин баарын тазалап чыгуу деген маанини туюлтат экен. Гусул биздин шариятыбызда бар экендигине кандай далилибиз бар? Аллах субхана ва тааля өзүнүн Куранында айткан экен: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ин кунтум джунубан фаттахару. Бул баягы Маида сүрөсүнүн 6-аяты. Биринчисинде да сиздерге айттым эле, Дарат китебин өтүп жатканда, Дарат тууралуу өтүп жатканда Маида сүрөсүнүн 6-аятын жазып алыңыздар деп. Демек, Даратка дагы, гусулга дагы ушул аят далил болуп келет экен. Ва ин кунтум джунубан фаттахару. Бул жерде Аллах субхана ва тааля эмне деп турат? Эгерде силер жунуп болуп калсаңар, жунуп деген бул кир болуп калсаңар. Кир дегенде жөн эле кир эмес, а балким жанагындай жыныстык катнашка барган болсоңор деп жатат да. Ошондой адамдарды, жыныстык катнашка барган адамдарды жунуп деп коет. Эгерде силер жунуп болуп калсаңар, анда фаттахару дейт. Фаттахару дегенде биз шарият маанисин гусул алгыла деп билебиз да, жуунгула, тазалангыла деп билебиз. Эми азыр биз сиздер менен гусулдун фарздарын өтөбүз. Гусулдун канча фарзы бар экен? Гусулдун 3 фарзы бар. Биринчиси фардул гусли ал-мадмада. Мадмада деген бул оозду чайкоо. То есть фарз болгондон кийин бул сөзсүз түрдө кылынуучу нерсе. Фарзды билдик. Фарз эми мадмада дегенде оозубузга суу алабыз. Суу алгандан кийин толугу менен чайкап чыгабыз. Мисалы, дарат алганда бир аз эле чайкап кое турган болсок, гусул алганда ооздун баарына, бүт жерине тийиш керек суу. Ошондой эле гаргар кылабыз. Гаргар кылганда ошол суу арыраак барган, эгерде арыраак бара турган болсо, биз үчүн өзүбүз үчүн жакшыраак болот. Демек, оозубузду жакшылап чайкап алабыз. Даратта мисалы оозду чайкоо бул сүннөт болуп атпайбы, а гусулда бул фарз. Сөзсүз түрдө оозубузду жакшылап чайкашыбыз керек. Ошондой эле экинчи фарзы уал истиншак, ошондой эле мурдубузду чайкайбыз. Мурдубузга да сууну алганда жакшылап алабыз, жакшылап могу жердин баарын ачыштырып, жакшылап ичиндеги бүт баарын тазалап чыгабыз. Бул фарз болуп эсептелет. Анан кийинки фарзы ва гуслу жамиал бадани. Дененин баардыгын жуу, дененин баардыгына суу жеткирүү. Бул фарз болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: биқаулихи алейхи салату ва саллям инна тахта кулли ша'ратин жанабатун аля фабиллу шагру ванкул башару деп айткан экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде эмне деп жатат? Чындыгында силердин ар бир түйүңөрдүн алдында, ар бир чачыңардын түктүн алдында жунуп бар дейт. Жунуп деген бул кирдик бар дейт. Эми силер чачыңардын жакшылап жууп чыккыла деп атат. Чачыңардын түптөрүнө суу жеткиргиле, ошондой эле денеңердин баарын тазалап чыккыла деп атат. Бул жанагындай жунуп болгон адамдарга айтылат. Жунуп деген эмне дедик? Жунуп бул жыныстык катнашка барган адамдар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям учурунда кыздар биздикиндей азыр биз мисалы самындын түрү бар, шампуньдун түрү бар. Биз азыр ал нерседен эч кандай проблема bizde жок. Биз чачыбыздын баарын шампуньдаганда эле чачыбыздын баары суу болуп калат, таза болуп калат. Ал эми пайгамбарыбыздын учурунда биздикиндей самындар болгон эмес. Алар деген жанагындай атайын самынга окшогон бир чөптөрдү салып, анан жуунчу сууга салып, ошол чөптөн улам суу көбүрөөк чыкчу да. Ошондой чөптөр менен жуунчу. Алар үчүн ар бир талдын ичине жанагындай ар бир чыга турган чачтын ичине суу киргизүш бир аз кыйыныраак болчу балким. А биз үчүн альхамдулилля азыр өтө жеңил. Биз бир шампуньдаганда эле чачыбыздын баарына суу кирет, тазарат. Ошондой эле денебиз дагы шампуньдап, самындап койсок эле денебиздин баары таптаза болуп калат. Бирок бул жерде шарт дененин баардыгына тийиш керек суунучу. Жада калса киндиктин ичине дагы, эгерде аял киши болсо, сөйкөсү бар болсо, эгерде тешиктери бар болгон болсо, сөйкө кийип атайын ошол тешигине дагы суу киргизип койгон, суу киргизип коюш керек. Канча тегиши болсо ошол жака, эгер сөйкөсү жок болсо, бирок киргизиш керек. Кантип киргизет билбейм, бирок киргизиш керек. Сөйкөсү менен киргизет, денеси менен киргизет, бирок суу кириш керек. Бүт жака кириш керек. Жамиа бадани деп атпайбы, баардык денесине. Эми биз фарздарын өттүк. 3 фарз бар экен. Оозду чайкоо, мурунду чайкоо, ошондой эле дененин баардыгына суу жеткирүү, жууну. Ал эми сүннөттөрү, гусулдун сүннөттөрү. Алар кайсы экен десе, ан ягсила ядайхи ва фаржаху. Колун жуу жана аврат жерин жуу. Биринчи байкаңыздар, биринчи колун жуу, анан аврат жерин. Демек, биздин
колубуз кирирээк болот, колубузда бактериялар көбүрөөк болот. Демек биз биринчи колубузду жуушубуз керек экен. Анан уятты жерибизди жууш керек экен. Анан андан кийин сүннөт экен денесинин баардыгынан кирди кетирүү. То есть кирлердин чыгаруу. Бул дагы сүннөт болуп эсептелет экен. Анан бул тартиби айтып атат да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай гусул алган сүннөттөрүн айтып атат. Деген намазга дараталгандай дараталуусу дейт. Гусулду баштап атканда намазга кандай дараталат, ошондой баштайт экен пайгамбарыбыз. Андан кийин жанагы сууну 3 жолу бүткүл денесине жеткирет экен, 3 жолу куюп чыгат экен. Эми бул жөнүндө тартиби жөнүндө хадис бар экен, караңыздар. Маймуна энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жубайы болгон, айткан экен: "Вадa'ту лин-наби саллаллаху алейхи вассалам, мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга суу даярдап бердим" дейт. Гусул алган иш гуслен фa'тасилу минал жанабати. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жунуптуктан, то есть жанагындай жыныстык катнашка баргандан кийин гусул алайын деп аткан дейт да. Фa'акфал инаа бишималихи аля яминихи фa'гасла каффайхи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи эмне кылган экен? Сол колу менен жанагы чаначты алып суу менен, анан оң колун жууган экен. Биринчи оң колун жууптур, анан наоборот сол колун жууптур. Жана алмак-салмак жууп. Себеби колунда нажас бар болчу. Ошол нажасты кетириш үчүн биринчи оң колун жууп, анан сол колун жууп, андан кийин андан кийин аврат жерин жууган экен. Суу куюп жууган экен. Андан кийин аврат жери дагы нажас болгондуктан жуугандан кийин ошол сол колун менен жуу турган болсо, ошону жерге сүртүп койгон дейт. Жерге же болбосо ташка мынтип сүртүп койгон экен пайгамбарыбыз. Андан кийин андан кийин оозун чайкаган экен. Андан кийин мурдун чайкаган экен. Жүзүн жууган экен, бетин жана дараталгандай эле жууп атат. Андан кийин чыканактарын жууп чыккан экен. Андан кийин башына суу куйган экен, башын жууган экен. Андан кийин башка денесинин баарына суу куюп жеткирген экен. Жогоруда өттүк, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 жолудан куйчу экен денесине. Оң жагына биринчи башын жууду, андан кийин 3 жолу оң жагына суу куюп жеткирип, андан кийин сол жагына суу куюп жеткирип, анан калган денеңизди жуша берсеңиз болот, жуу берсеңиз болот. Анан аягында деп атат, танха фагасла риджлейхи, эң акыркы эле бутун жуйт экен. Бутун кандай жуйт десе, мисалы, эгерде ал кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда алар мындай тазиктерге, чоң бир тазикке жуучу. Мисалы, азыр деле биз ваннага жууна турган болсок, биздики бирок ваннадан суу агып кетип атпайбы? Пайгамбарыбызга аккан эмес, алар жана суунун баары ошол ёмкостька түшүп кала берчү да. Анан бул жерде ошол суу булганган суу болуп калып атпайбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам гусулун бүткөндөн кийин бутун ошол тазиктен чыгып, анан отдельно таза суу менен жуучу экен бутун. Бул да сүннөт болуп эсептелет. Ошондо бутун акыркы жуучу экен. Биз дагы азыр ошондой кылсак болот, бирок биздики суу турбаса, жанагындай куюлуп кете турган болсо, бирок баары бутубузду акырында чайкап коебуз таза суу менен. Бул түшүнүктүү болду, Андан кийинкиси эми гусулдун фарздарын өттүк, гусулдун сүннөттөрүн өттүк. Далилдери жазып алдыңыздар. Эми гусулду эмне важип кылат? Эмне себептен биз гусул болуп калабыз? Качан бизге гусул важип болуп, милдет болуп калат? Ошолорду жазып коюңуздар. Гусулду важип кыла турган нерселер деп жазып алыңыздар. Бул жерде мисалы сөзмө сөз которуп эле коеюн. Бул жерде айтып жатат, эгерде аял киши, эркек киши менен мисалы ала турган болсок, экөө жылаңач болсо, анан аял кишинин закрой дверь. Анан эгерде эркек кишинин мүчөсү, аврат мүчөсү козголо турган болсо, козголуп ошол аял кишинин арткы же астыңкы авратына тийген болсо, бул жерде кирген жок, бирок шахваттанды, эркектин мүчөсү козголду, андан кийин жана учу, головкасы эгерде жөн эле тийип кете турган болсо, авратка учу көрүнбөй калса, бир аз эле болду, анда экөөнө тең фаилин ау мафхулин бих деп атпайбы, кылуучу адамга дагы, кылынган адамга дагы болду. Гусул важип болду. Жөн эле тийип кетсе, бул жерде эчтеке болду элек, жөн эле тийип кетти, жана головкасы эле көрүнбөй калды. Бул өтө билүүчү нерсе да, кыздар. Биз сөз түрдө билиш керекпиз буну. Андан кийин
Буга далил. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аиша радиаллаху анха айткан экен. Фаалатку ана ва расулуллах фаатасилна. Бул жанагындай кошулган адамдар кошулгандан кийин гусул важип болушуна бул жерде азыр балам азыр. Бул жерде Аиша радиаллаху анха айтат экен, биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жогорку нерсени кылдык жана гусул алдык деп жатат экөөбүз тең. Бир мүнөт бериңиздер кыздар. Ва алейкум ассалам. Гусулдун важип болушуна далилдерди айтып атабыз. Айша радиаллаху анху, Айша энебиз айткан экен, биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экөөбүз ушундай кылдык, жыныстык катнашка бардык, андан кийин экөөбүз тең барып гусул алдык деп биз ошол гусулдун важиптигине далил келтирдик. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да бир хадисти келтирип атат. Иза илтакал хитанани ва таваратал хашафату ваджаба ал-гуслу анзала ав лам янзил. Биз жогоруда айттык, эгерде эки жыныстык мүчө жолуга турган болсо, жанагы эркек кишинин головкасы жөнүндө тийип кете турган болсо, гусул болуп калат деп экөө тең. Бул жерде ошого далил келип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, эгерде эки жыныстык мүчө жолуга турган болсо, андан кийин эркектин мүчөсү козголо турган болсо, экөөнө тең гусул важип болот, эгерде суюктук келсе дагы, келбесе дагы деп жатат. Андан кийин وإنزال المني على وجه الدفق والشهوة дагы гусул важип болот дейт. Качан десе, эркектин мани деген жазылгансыздар, мани деген бул жанагы напор менен, күч менен келе турган шахваттык суюктук, сперма деп коебуз. Бул жанагы напор менен келе турган. Эми ошол напор менен чыга турган болсо, любой абалда напор менен чыкса болду, гусул важип болот. Эгерде жана эркектин мүчөсү козголуп, анан напор менен, шахваты менен мани келсе, чыкса болду, гусул важип болот. Бирок исключениялар бар. Эгерде эркек кишинин үстүнө бир катуу бир нерсе түшүп кете турган болсо, ал шахват эмес, башка бир жол менен келе турган болсо, напор менен чыгып кете турган болсо, уруктук, анда гусул важип болбойт. Бул түшүнүктүү болду, Буга далил. وسألت سليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها أن زوجها يجامعها قال عليه الغسل إذا وجدت الماء. Бул башка экен кыздар, бул башка далил экен. Буга далил келбептир. Андан кийинкиси وانتقاء الحيض والنفاس. Ошондой эле нифас көргөн аялга жана хайыз көргөн. Нифас деген бул эмне? Билесиздер балким. Нифас бул төрөттөн кийин аял киши көрө турган кан. Ал кан 40 күндөн 50 күнгө чейин келиши мүмкүн. Бирок шариятыбызда 40 күн деп белгиленет. Ошол 40 күн бүткөндөн кийин аял киши сөзсүз түрдө гусул алыш керек. Бул важип болот. Ошондой эле хайыз көргөн аял. Хайыз бул месячный, ай сайын көрө турган кан бүткөндөн кийин аял киши тазалангандан кийин биз гусул бизге важип болот экен. Ошондой эле ومن استيقظ وجد في ثيابه مانيا أو مازيا فعليه الغسل. Эми караңыздар, бул жерде жанагы шахват менен келе аткан суюктук атпайсызбы? Сперма. Сперма деген бул мани деп коет арабча. Анан мази деген дагы бар. Мази бул сперма коюу болсо, мази суюк болот. Мази аял кишиники да келет, эркек кишиники да келет. Ал жанагы сууга окшош, выделение окшош болуп келет да. Көбүнчө аял кишиники келет. Мындай тоже шахват жолу менен келет. Мисалы аял кишини бир аз эле козголтуп койсо, аял кишиники көбүнчө келет да. Бирок эркек кишиники да келиши мүмкүн. Эми эгер эркек кишиники жанагындай мази келе турган болсо, жөн эле ойгоп, абалында, анда анын дараты бузулат. Ал жанандай коюу атырылып чыккан эмес, ал жөн эле мындай суюктук болуп келген, бирок тоже шахват жолу менен келген. Ал жөн эле мази деп коет. Буну өзүңүзгө жазып алыңыздар. Андан эркек киши дарат алат. Аял киши жөн эле аны сезбейт, ал жанандай эмеге бир атайын бир козголо турган болсо, анда ошондо гана келбесе, аял кишиники оңой менен келбейт, бирок көп келет. Эми эгерде бул жерде эмне деп жатат? Бир адам баласы ойгондон кийин кийиминде же болбосо төшөгүндө суюктук тапса,
ал суюктук мани болобу же болбосо мази болобу, то есть жанагындай кою болобу же суюгу болобу, бирок тапкан болсо анда ага гусул важип болот деп атат. Эмнеге? Себеби бул жерде хадис келип атат. وسألت أم سليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سليمة деген аял пайгамбардан сурайт экен. Анил мар'ати таро, бир аял жөнүндө, ал аял таро фи манамиха ан заужиха южамиуха. Ал аял түшүндө жолдошу менен кошулуп аткан түш көргөн экен. Ва кола, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп бериптир. Алейха al-ghusl idha wajadta al-ma'a. Ал аялга гусул важип болот эгерде ал төшөгүндө же болбосо кийиминде суу тапкан болсо, нымдуулук тапкан болсо. Көрдүңүздөр, демек ал же мази болобу, же мани болобу, аял киши деле көрүшү мүмкүн экен, эркек киши деле. Эркек кишиники ихтилам деп коет, түшүндө түш көргөн, ушундай мисалы жыныстык катнашка барган. Бул ихтилам деп коет, түшүндө көргөн. Эми караңыздар, бул жерде мындай маселе бар. Эгерде түшүндө түш көрсө, бирок ойгонгондон кийин эч бир суу таппаса, бүт баары кургак болсо, анда гусул важип эмес. Бирок ойгонгондон кийин суу тапса, бирок түшүнүн эсинде жок болсо, анда ага суу тапса эле болду, ага важип болот. Түшү эсинде жок болсо деле гусул важип болот. Буну түшүндүк. Ва гуслу жамиал жумаати вал идайни вал ихраму суннатун. Ошондой эле жума күнү жума намазынын урматына тазаланып, жуунуп гусул алуу бул сүннөт болуп эсептелинет экен. Билесиңиздер, баарыңыздар, жума намазы бул өзгөчө намаз. Ошондуктан ошо жума намазынын урматына деп биз тазаланып, жанагындай атырлардан себинип, өзгөчө эркек кишилер ошондой гусул алуусу бул сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар дайым ошондой кылган экен. Вал идайни, ошондой эле эки айт намазга гусул алуусу, тоже тазаланып, себинип баруусу бул сүннөт болуп эсептелинет экен. Ошондой эле вал ихраму суннатун. Ихрам деген бул ихрам деп коет, ихрам кийими деп коет. Ажылыкка барганда, умра сапарына барганда, ошол паломничествону баштаганда, ибадатын баштаганда ихрам кийишет. Ниет кылып ихрам кийет, жанагындай ак кийим, эркектерге тиешелүү, бул да мындай ак кийим кийип, мындай килип алат, билесиздерби? Ошону ихрам деп коет. Ошол ихрамды киерден мурда, ниет кылардан мурда гусул алуу сүннөт болуп эсептелинет экен. Ошондой эле бул жерде келип жатат. Кийинки фасылга чейин вала яжузу лил мухдиси вал жунуби массул мусхафи илля би хуляфихи. Эми жунуп абалында, жунуп деген эмне дедик? Жыныстык катнашка барган адам дедик. Ошондой эле буга нифас көргөн, хайыз көргөн аял дагы кирет. Бунун өкүмүнө ла яжузу лил мухдиси, даратсыз адамга, жунуп адамга, хайыз, нифас көргөн адамга болбойт дейт. Массул мусхафи, Куран китепти өзүн жана оригиналын арабча жазылганын кармаган болбойт. Вообще эле кармаган, тийген болбойт. Илля би хуляфихи, бирок обложкасы менен болот. Обложка дегенде биздин азыркы мындай жука обложка эмес, мисалы бунун обложкасын карасыз, мындай обложка эмес, ал обложка сөзсүз түрдө жанагындай кожаный болуш керек. Же болбосо жана барсетка сыяктуу бир катуу кожадан жасалган обложкалар болуш керек. Жөн эле Куранды кармаган болбойт экен даратсыз адамга. Вала яжузу лил жунуби кыраатул Кур'ан. Ошондой эле жунуп адамга, кир адамга Куранды окуган болбойт. Ошондой эле хайыз, нифас көргөн аялдарга дагы Куранды окуган болбойт. Эмесин, өзүн оригиналын арабчасын. Ва яжузу лаху зикру ва тасбиху ва дуа. Бирок жунуп адамга, хайыз, нифас көргөн аялдарга зикр кылса болот дейт, тасбих кылса болот дейт, анан дуа кылса болот дейт. Дуа караңыздар, биздин аяттарда, Курандарда көптөгөн дуалар келет. Эми ошол аятты биз дуа ниетинде айта турган болсок, мисалы Роббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан деп өзүбүзгө дуа кыла турган болсок, анда аны айтсак болот. Ал аятта бирок аны дуа катары айтсак болот деп атат да. Бирок именно Куранды окуп атам деп ниет кылса анда болбойт. Бирок дуа катары айтсаңыз болот экен. Вала ядхулул масжида илля ли даруратин. Ошондой эле жогорудагы жунуп, хайыз, нифас көргөн аял мечитке кирбейт. Бирок зарылчылык болсо гана, мисалы бирөөгө аябай бир жардам керек болуп калса, бирок ушундай бир маселе болуп калса, мен азыр кирип чыгышым керек дегенчи, анда кирип чыкса болот, бирок бат-баттан кирип чыгыш керек да. Вал хайду ва нифасу кел жунуби. Хайыз жана нифас бул жунуп сыяктуу. Бирок жанагы мечитке кирерден мурда бул жерде шарты бар. Мисалы мен хайыз болсом, нифас болсом, бирок киришим керек болуп атса, мен ошол жерден таяммум алышым керек. Ат-таяммуму дарбатан деп кийин өтөбүз. Бул таяммум алганда топуракка, тамга биз колубузду бир урабыз, анан мындайдан колубузду чыганак менен биргеликте ошол топурак менен сүйкөп коебуз. Дагы бир уруп туруп, анан жүзүбүздү сүртүп туруп, анан мечитке киребиз. Бул таяммум болуп эсептелинет да. Бул только жанагындай аябай зарыл болгон учурда гана мечитке кирүү муктаж болуп атканда эле кирсек болот экен. Бул жерде
жанагындай жунуп же болбосо даратсыз нифас көргөн, хайыз көргөн аялдарга далил келет. Аллах субханала таала өзүнүн Кур'анда айткан экен: لا يمسه بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون. Куранды, мусхафты тазалар гана кармайт деп айткан экен Аллах субханала таала. Тазалар дегенде, мутаххарун дегенде жана гусулу бар таза адам. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да айткан экен: لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن. Жунуп жана хайыз көргөн аялдар Курандан эч нерсе окубайт деп айткан экен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан экен: ликоули алейхиссалату вассалам ла ахаллу л-масджида ли-джунуби вал-хайз. Жунуп адамга жана хайыз көргөн адамга мечитке кирүү бул адал эмес. Ла ахаллу дегенде адал эмес деп атат да. Болбойт деп атат. Ушуну менен гусулдун өкүмдөрү бүттү кыздар. Иншалла кийинки темада биз сууларга тиешелүү болгон теманы өтөбүз. Жогоруда өткөн теманын баарын жазып алыңыздар, өзүңүздөргө өздөштүрүп алыңыздар. Иншалла воскресенье күнү жолуга турган болсок, баарын сурап алам иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дагы эскертүүчү нерсе, эгерде бир нерсе түшүнүксүз болсо, азыр мисалы конспект кылып атканда сразу суроолоруңарды ошол конспекттин астына жазып койгула. Кийин унутуп калбагыла. Мисалы азыр ойлонуп, анан кийин унутуп калбагыла да. Сразу конспекттин астына жазып калгыла. Кайсыл жер түшүнүксүз болуп атат, же болбосо дагы бир дополнительный суроолоруңар болсо, ошолорду жазып калгыла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.